Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз өспүрүмдөрдү жыныстык тарбиялоо тууралуу сүйлөшөбүз. Айрымдары бул көйгөйдү талкуулоо адепсиздик деп эсептешет. Чоңдор балдарды жана өспүрүмдөрдү кызыктырган дээрлик табигый суроолорго унчукпай коюуга аракеттенишет. Жыныстык тарбиялоо деген эмне? Бул балдарда жана өспүрүмдөрдө жыныс жана жыныстык жашоо маселелерине карата аң сезимдүү жакшы мамилени тарбиялоого багытталган медициналык жана педагогикалык чаралардын тутуму. Жыныстык жетилүү кандай өнүгөт? 2 жашында бала жыныс органдарын өзүнүн аттары менен атаганды үйрөнөт. 3-6 жашта биринчи сүйүү сезимдери пайда болот. Балдар эркек бала менен кыздын ортосундагы айырмачылыкты түшүнүшөт. 9-11 жашта пубертат мезгилинде жыныстык жетилүү башталат жана карама-каршы жыныска карата кызыгуу көбөйөт. 17 жашта жыныстык жетилүү аяктайт. Жыныстык жактан өзүн өзү аныктоо жана сексуалдуулуктун белгилери көрүнөт. Бала кандай принциптерди билүүгө тийиш? Бала анын денеси өзүнө гана таандык экендигин жана ал кайсы гана болбосун адамга физикалык байланыштан баш тарта аларын так билүүгө тийиш. Ата-энелер бала менен кантип туура мамиле куруулары керек? Биринчиден, ата-энелер балдарга алар кайсы гана болбосун кырдаалда, алардын тарабында болууга даяр экендигин көрсөтүүгө тийиш. Ошондо алар кандайдыр бир жаман нерсе болсо тартынбастан айтышат. Экинчиден, ата-энелер баланын денесинин чектерин сактоого, анын жамбашын кармалабоого, эриндеринен өппөөгө тийиш. Ошондой эле балага өз алдынча алдын жууганды мүмкүн болушунча эртерээк үйрөтүү керек. Болбосо бала чоңдордун кайсы аракеттерине уруксат берсе болоорун, кайсыларына болбостугун түшүнбөйт. Бала менен бул темада ким маек жүргүзүшү керек? Балдардын ата-энесинен, кыздар апасынан, эркек балдар атасынан алганы жакшы. Эгерде буга мүмкүн эмес болсо, насаатчынын функциясын бала ишенген жакын адам өзүнө алат. Балдар сексуалдык жактан интернет же курбалдаштар аркылуу гана маалымат алуусуна жол берүүгө болбойт. Бала менен секс тууралуу кантип туура сүйлөшүү керек? Ишенимдүү, олуттуу, позитивдүү жана жайбаракат, жаратылыш көрүнүштөрү, өрт учурундагы жүрүм-турум, тамеки чегүү жана алкоголдун тобокелчиликтери же дүйнөлүк кооз жайлар тууралуу айтып жаткан сыяктуу эле баяндоо. Эсиңизде болсун, бул ар бир бала кандай болсо дагы биле турган табигый тема. Сиздин милдетиңиз маалыматты анын психикасы жана ден соолугу үчүн коопсуз ыкма аркылуу билүүсүнө жардамдашуу. Бизде Кыргыз Республикасындагы мектептерде класстан тышкары сабактардан башка дээрлик сексуалдык билим берүү жок. Өспүрүмдөргө биология жана анатомия сабактарында, сергек жашоо мүнөзү сабактарында, жыныстар ортосундагы мамилелерде арналган айрым сабактарда репродуктивдик система тууралуу айтып беришет. Ошол эле учурда өлкөдө эрте кош бойлуулук жана өспүрүмдөр арасындагы аборттордун саны өстү. Бир маанилүү учур: кыздарды жана эркек балдарды жыныстык тарбиялоодо ата-энелердин жеке мисалы эң маанилүү роль ойнойт. Эгерде үй-бүлө бош убактыларын чогуу пландаса жана бирге өткөрүшсө, эгерде балдар ата-энелердин ортосундагы ынтымакты жана достукту көрүшсө, бул баланы жыныстык тарбиялоо маселелерин тажрыйба жүзүндө чечүүнүн мыкты формасы.